Саламатсыздарбы? Бул видеодо Телеграмда кешти кантип тазалайбыз жана Телеграмда кешти тазалоо эмне үчүн бизге керек? Бизде көбүнчө эле телефонго память жетпей калат же телефонубуз жакшы иштебей калат. Интернет жакшы иштеп аткан болсо деле жаңы файлдар скачивать этилбей, приложениялар көчпөй, сүрөттөр ачпай же видеолор ачпай да элементарный ушул нерселер боло баштайт. Качан гана бизде память толуп калганда. Бирок биз ойлойбуз, биз эч кандай приложение көчүргөн жокпуз. Галереяда лишний эч нерсе жок. Эмне үчүн мындай болуп атат? Менде память жетиштүү эле жана интернет күчтүү деп. Бирок именно ушул Telegram приложениясы бардык мурдагы келген сүрөттөрдү, видеолорду, кинолорду, деги эле музыкалардын бардыгын загрузка кылып, ошонун бардыгын памятка сактап кала берет. Ал нерсени биз көрсөк дагы, көрбөсөк дагы же көрүп кайра өчүрүп салган болсок деле бул память элеген бойдон кала берет да, эгер биз тазалабасак. Муну кеш деп коет. Кешти көпчүлүк өчүргөндү билбейт экен жана өчүр десе телефондогу галереядагы нерселер же ошол Телеграмдын ичиндеги программалар, маалыматтар, ошо файлбы, видео эмне ошолор өчүп калат, ошолор тоже жок кылып коет деп ойлойт экен. Жок, андай эмес. Жана бул Телеграмдагы кештерди бат-бат тазалап турушубуз керек. Бул биринчиден памятьти тазалайт, интернетиңиздер жакшы иштеп калат. Ал үчүн эмне кылабыз? Мына обычный эле Телеграмга киребиз. Мына баарыңыздарда ушундай бет бар. Бул бурчтагы 3 сызыкчаны басабыз. Сиздердики орусча болушу мүмкүн, англисче болушу мүмкүн. Настройкиге кирип, эң биринчи эле тилди алмаштырып алсак болот, русскийге. 3 сызыкчаны басып, настройкини басабыз. Ылдый жылдырабыз. Ылдый жылдыргандан кийин бул жерде данные и память деп чыгат, баарыңыздарда эле. Ушул жерге киребиз. Бул жерден дагы эч жерди карабастан биринчи использование памяти дегенге киребиз. Сиздерде бул жерде ар кандай цифра болушу мүмкүн. Мисалы, бул жердеги 3% местоны ээлеп атыптыр. Башкаларыңыздарга бул жерде 15 болушу мүмкүн, же андан да көп, же аз болушу мүмкүн да. Буну кантип тазалайбыз? Жөн гана ушул очистить кеш дегенди басып коебуз. 3 гигабайт сиздерде тазаланды. Телефонуңуздардагы 3 гигабайт жөн гана ушул Телеграмдагы турган таптаза болуп калды. 3 гигабайт деген деле негизи көп. Ушул кешти бат-бат тазалап турсаңыздар, алдыда айтып кеткендей эле, памятиңиздар толбойт жана интернет дагы жакшы иштеп калат. Бирок буну тазалагандан кийин деле галереядагы же телефондун ичиндеги, бул Телеграмдын ичиндеги эч кандай эч нерсе өчпөйт. Бардыгы эле ордунда эле турат. Бул жөн гана кеш тазаланды. Мурдагы ушул Телеграмга келген видео сүрөттөрдүн загрузкалары, музыкалардын загрузкалары кала берген, памяттелип ошолордун бардыгы өчтү. Буну бат-бат эле жазып турсаңыздар болот. Использование памятьге кирип эле, азыр мисалы жок болуп турат. Жанагындай болуп пайда болуп калса эле очистить кеш кылып коесуздар. Анан башка эч нерсеге зыяны тийбейт. Эгерде сиздер, мына ылдый жагында жазылып турат, коркуп же билбей эле өчүрбөй жүрө берсеңиздер, эң эскилери өзүнөн өзү өчө берет. Бирок ал деле жетишсиз да, сиздерде память дайыма толгон бойдон турат.